Премьер-министр Сапар Исаков Дубай шаарынын полициясынын штаб-квартирасында болуп, акылдуу шаар коомдук тартипти коргоодогу алдыңкы технологиялардын колдонушу менен таанышты. Анда 8000 камера, ошондой эле мобилдик жабдуулар, спутник жана дрондун жардамы менен шаардын көчөлөрүндөгү абалды түз байкоого болот. Аталган долбоор автоматтык түрдө укук бузууларды жана жарандардын жүзүн аныктай алат. Мындан улам өкмөт башчы Дубай шаарынын полициясынын өкүлдөрүн тажрыйба алмашуу жана кызматташуу үчүн Кыргызстанга чакырды. Премьер-министр өкмөттөрдүн дүйнөлүк 6-чы саммитине катышып, анын алкагында Air Arabia авиакомпаниясы менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анда Кыргызстан аркылуу жаңы авиакаттамдарды ачуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштады. Бул жаатта серепчилер Борбордук Азияда авиахаб ачуу боюнча атандаштык кызуу жүрүп жатат деп эсептешет. Туркияда жана Истанбулда чоң хаб бар. Эми Орто Азияда азыр мындай бир атандаш болуп атат да. Дагы бир чоң хаб болушу мүмкүн да. Ошол эле Алматада, же Ташкентте. Эми биз үчүн Кыргызстанга бизде ушундай эл аралык, ушундай деңгээлдеги ошо хаб болсо, авиа хаб болсо, биз бул транзит мамлекет катары биз аябай көп ушундай пайда көрмөкпүз да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экологиялык жактан таза азык-түлүктөрү жана мөлтүрөгөн суусу, бийик тоолору чет өлкөлүк инвесторлор, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары үчүн өтө кызык. Бул тармактарды өнүктүрүп, бюджетке ири көлөмдөгү акчаларды алып келүү боюнча долбоорлор эбак чыккан. Болгону аларды ишке ашыруу учурдун талабы. Араб мамлекеттерден жакшы бир долбоор бар экен. Түздөн түз суу түтөк аркылуу сууну сатуу да. Бул болсо жанагы бөтөлүк аркылуу эмес, водовод деп коет экен. Ал болсо ошо Кыргызстандан жанагы Эмират же Сауд Арабия жака келсе, орто жолдон андан да укмуша чоң пайда түшүп турат. Ал жерде эми көп көлөмдөгү акча түшөт. Андан тышкары биз болсо өйдө жакта экенбиз. Ар бир километр сайын жанагындай генератордорду коюп койсо, ток жарылат экен да. Аны болсо мындай турасын бир 30 метрлик болсо, ары бери жанагы темир жол аркылуу поездди жүргүзсө болот экен да. Ошондой долбоор бар. Ошону биз ишке ашырыш керекпиз. Учурда Кыргызстан Орусия же Кытайдан гана жардам күтүп олтура бербестен геосаясаттын учтуу бурчтарын айланып өтүп, инвесторлорду тартууда өзү үчүн түзүлгөн бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышы керек дешет тышкы саясатка көз чаптыргандар. Наргиза Бекжанова, Нурлан Мамбетжан, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.